Жогорку кеңештин эл өкүлдөрүнүн бир жумалык ишмердүүлүгүн чагылдырган парламент берүүсү саламатсыздарбы? Депутаттар бул жумада кандай мыйзам долбоорлорун сунуштап, кандай чечимдерди кабыл алышты? Аны менен катар аймактарга барып, кандай маселелер жана көйгөйлөрдү көрүп кайтты? Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда күн сайын миңдеген адамдар кыйноого кабылат. Түрмөлөрдү криминал башкарат. Алар үчүн президент бул смотрящий положение истегендер. Алыс жакындагы жайыттарды коргоонун абалы кандай? Кандай кылсак жайыттарыбыз оңолот. Ошонун үстүндө иштешибиз керек да. Тармактык комитет Бишкек шаарындагы калкты тейлөө борборлорунун иши менен таанышты. Ошол эле сокулуктун жараны, ошол эле оштун жараны, ошол эле нардын жараны биздин калкты баары тейлөөгө келе беришет. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети полимер баштыктарды жүгүртүү жана колдонуу үчүн чектөөгө багытталган мыйзам долбоорлорунун концепциясын жактырды. Максаты коомго адам ден соолугуна зыян алып келген баштыктарга тыюу салуу менен анын ордуна био баштыктарды колдонуу болуп саналууда. Мыйзам долбоору депутат Марлен Маматалиев тарабынан демилгеленүүдө полимердик материалдардын ден соолукка жана айлана чөйрөгө зыяндуу таасирин азайтуу максатында иштелип чыккан. Тагыраагы полимерден жасалган бир жолу колдонулуучу баштыктарды алып кирүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салуу сунушталууда. Дүйнөнү карап көрсөк, бүткүл дүйнөдө мына картаны карап көрсөңүздөр, практически бардык мамлекеттер буга уже эч ага эле өтүшкөн, дагы да өтүп келип атат. Биз дагы айтып атабыз, келиңиздер биз ушуга өтөлү деп. Полимер баштыктары 400 жылдай жоголбой турары аныкталып, аны күйгүзгөндө же өрттөгөндө адам ден соолугуна зыян алып келери медицинада тастыкталган. Талкууда депутат эгерде тыюу салына турган болсо, анын ордун толуктоочу кандай баштыктар болорун сурады. Полимердик пакетке болгон муктаждыгын кандырууга керектүү көлөмдө кагаз пакеттери барбы же био пакеттери барбы? Эгерде биз полимерди токтотуп койсок, бул дефицит болбойт. Бул ошол бойдон эле калат. Болгону сырьёсун алмаштырат. Кукуруздан, картофельный крахмалдан жана химикалык добавкалар менен ушундай эле азыркы мына мен сизге көрсөттүм го, ансыз деле азыр булар народныйда жанагындай глобустарда сатыла турган пакеттер. Өлкөгө өз убагында 3000 тоннадан ашуун пакеттер импорттолуп келет. Ал эми Кыргызстанда эле аларды чыгарган дагы 20дан ашуун ишкана бар. Биздеги ата мекендик өндүрүүчү жана компания дейбизби, предприятияларга преференциялар же болбосо кайякта бир жеңилдетүүлөр каралабы, каралбайбы? Жок, эч кандай жеңилдетүүлөр каралбайт. Биз болгону эми мындай патриоттук сезимге көбүрөөк ссылка кылып мен жолукканда ошону айтып атам. Урматтуу ишкерлер, 30 жылдан бери сатып келатасыздар, киргизип келатасыздар, алып келатасыздар. Кудайга шүгүр, жакшы эле акча таап атасыздар. Бирок убакыт келди, учур келди, кичине өзүндө мамлекетибизди ойлоп коелу. Жыйынтыгында укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Кыргызстанда күн сайын миңдеген адамдар кыйноого кабылат. Бул боюнча жогорку кеңештин жыйынында сөз болду. Мында 2021 жыл үчүн кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз же кадыр баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча улуттук борборунун баяндамасы талкуу болду. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Жаза аткаруу кызматында жалпы өмүр бою эркинен ажыратылган жарандардын саны 343-тү түзөт. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборунун 3 жылдык баяндамасында түрмөдөгү кыйноолор боюнча 2021 жылда 67 арыз келип түшкөнү айтылды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, улуттук борбордун негизги максаттарынын бири бул эркиндигинен ажыратылган жана эркиндиги чектелген жайларда кармоо шарттарына жакшыртууну көмөктөшүү. 2021 жылга токтоло кетейин, катаал мамилеге 42, кармоо шарттарына 10 арыз болгон. Абакта каза болгондордун санына жана себептерине эл өкүлү Дастан Бекешев кызыкты. Сколько у нас вообще умерших в 2021 году было в тюрьмах, в СИЗО, закрытых учреждениях? 2019 жылдан 21 жылдарга каралган берилген маалымат, жалпысынан жабык жайларда 151 адам каза тапкан. Түрмөдө жаткан аялдардын көпчүлүгү балалуулар басымдуулук кылат. Энелер балдарды туура тарбиялоо үчүн аларга жеңилдик берүү сунушун депутат Чолпон Султанбекова белгиледи. Сиз мына кош бойлуу жана балалуу аялдар боюнча кандай шартта жашап атат, кандай болуп атат, кызыгып көрдүңүзбү? Сөздүн ачыгын айтыш керек, тергөө изоляторлорунда балалуу аялдарга шарт жок.
Бүгүнкү күндө жаза өтөп жаткан 9 аял бар баласы менен. Буларга 3 жашка чейин баласын багууга мыйзам мүмкүнчүлүк берет. Түрмөдө отурган майыптардын жана эркинен ажыраган жарандардын пенсия алуу маселеси боюнча депутат Нилуфар Алимжанова сурады. Түрмөдө отурган майыптар боюнча комиссия өткөндөн соң алар кандай жөлөк пул алабы, албайбы, ошол тууралуу мага маалымат берип койсоңуздар. Жаза өтүп жатып, пенсия жашына жетип, пенсия чегерилген учурду биз кездештире элек, сөздүн ачыгын айтыш керек. Депутат Алишер Козуев абакта отургандардын тамак ашына мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча кандай жумшалганын тактады. Биздин маалымат боюнча көпчүлүк соттолуп отургандар сиздердин тамактарыңыздар менен тамактанышпайт. Сырттан тамак алып келип ичишет өздөрү. Эмне себептен? Себеби сиздердин тамактарыңыздардын сапаты начарлыгынан. Азыркы учурда булар мисалы биринчи жана экинчи сорттук буудай, унан нан, ар кандай дан эгиндери, макарон ызыктары, эт, балык, малдын майы, өсүмдүк майы, табигый чай, шекер, жашын чал жана картошка менен камсындырылат. Бирок бул ага кошумча болуп, азыр жаңы нормалар каралат, ошондо сүт азыктарды да киргизгенде аракет жасап атабыз. Эдил Жолдубаевич, бюджеттин эсебинен, мамлекеттин эсебинен канчалаган акча бөлүп берип атасыздар. Бирок ошол толук кандуу жетип атабы? Сапатына көңүл бурсаңыздар. Ортодо дагы тендерден айынан сапаты начарлап атат. Түрмөнү криминалдар башкарып, акчасы жок карапайымдар кыйноого кабылып жатканын депутат Жанар Акаев айтып чыкты. Мындан улам барына тийгиз мамиле кылууга чакырды. Азыр Кыргызстанда күн сайын миңдеген адамдар кыйноого кабылат. Түрмөлөрдү толугу менен радикалдуу түрдө реформа кылыш керек. Өзгөртүш керек. Түрмөлөрдү криминал башкарат. Алар үчүн президент бул смотрящий положение дегендер. Мына ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин гана ысык сууга жуунат. Үйүнөн ата-энеси берип жиберген тамакты ошолордун уруксаты менен гана киргизет. Жыйынтыгында адам укуктарын коргоо, кыйноолорду жана кадыр баркты басмырлаган мамилени алдын алуу боюнча улуттук борборунун сунуштамалары эске алынып, эл өкүлдөрү тарабынан улуттук борборунун статусун көтөрүү жана мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүшү керектиги белгиленди. Транспорт коммуникациялар архитектура жана курулуш боюнча комитети Бишкек шаарындагы калкты тейлөө борборлорунун иши менен таанышып келди. Ал жердеги жетишкендик менен кемчиликтерге жана узун кезектерге дагы депутаттар өздөрү күбө болушту. Жарандар тарабынан кезек күткөндөрдүн санынын көптүгү, мамлекеттик органдардын кетирген каталарынан улам документтердин өз убагында берилбей жаткандыгы айтылды. Өткөн жылы 570 000 ички паспорт, 480 000 жарандык паспорт, 200 000 айдоочулук көлүк берилген. Комитеттин мүчөлөрү көчмө жыйындын алкагында Бишкек шаарындагы бир катар калкты тейлөө борборлорунун ишин жеринен көрүштү. Справканы бу жерден жаздырып туруп жактан албайбыз. Жактан алабыз, жактан алабыз. Алгач депутаттар номер 3 калкты тейлөө борборуна барды. Инфоком мамлекеттик ишканасынын директору Рыскулбек Осмоналиев белгилегендей, аталган борбордун долбоордук кубаттуулугу суткасына 800-1200 адамды түзөт. Кээде чалуулар күнүнө 1500га чейин жетет. Муну менен катар борборго Сокулук районунан Кара Балтар шаарынын тургундары да кайрылышат. Ошол эле Сокулуктун жараны, ошол эле Оштун жараны, ошол эле Нардын жараны биздин калкты баары тейлөөгө келе беришет. 1200 кишиге чейин кабыл алат бир күндө проектный мощность. Бардыгы болуп ушул 49 киши, 49 оператор бардык биздин жарандарды тейлейт. Депутаттар калкты тейлөө борборуна келген жарандар менен баарлашып көйгөйлөрүн угушту. Анын ичинен кезек күткөндөрдүн санынын көптүгү, мамлекеттик органдардын кетирген каталарынан улам документтердин өз убагында берилбей жаткандыгы айтылды. Ошондой эле жарандар борбордо мамлекеттик нотариус жоктугунан нааразы болушту. Сейчас я пришла, оказывается, регистрация иностранных граждан сделали как общие обратно. Тоже стоим, очереди ждем. Везде же, как бы даже в аэропорту, как бы пропускают нас в отдельное окошко. Ал эми номер 4 калкты тейлөө борборунун иши менен таанышуу учурунда да жарандар кезек күткөндөрдүн санынын көптүгүн сынга алышты. Калктын жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин директору Элиза Эсеналиева кадрлардын тартыштыгын жана борборлорду көбөйтүү зарылдыгын белгилеп, жалпы республика боюнча калкты тейлөө борборунда 750 гана кызматкер эмгектенерин кошумчалады. Көчүп келгенден бери биринчи место алып атат. Мурун Ленинский район алчу по количеству обращений граждан. Анан кийин Карасу Ош болчу. Азыр ушул регион, ушул район, ушул цон эң биринчи место болуп атат. Мындан тышкары калкты тейлөө борборлоруна кайрылган этникалык кыргыздар документ алуудагы кыйынчылыктарды айтышкан. Болгону
бир документ керек силерден. Паспорт же болбосо туулган тууралуу куөлүк ошол жердеги силердин кыргыз улууту деп жазылса, биз ошонун негизинде документтерди кабыл алып атабыз. Инфоком мамлекеттик ишканасынын директору Рыскулбек Осмоналиев өткөн жылы 570 000 ички паспорт, 480 000 жарандык паспорт, 200 000 айдоочулук күбөлүк берилгенин ырастады. И в этом году, как вы знаете, согласно указу президента, мы в этом году уже сентября месяца, 1 сентября, мы хотим запустить Мекен-карт. Это карточка, которую наши соотечественники в зарубежных странах, они могут получить. Бүгүнкү күндө республикада 24 жаңы форматтагы калкты тейлөө борборлор иштеп жатат. Анын ичинен Бишкек шаарында 3 кичи калкты тейлөө борбору бар. 2021 жылы Инфоком мамлекеттик ишканасынын таза кирешеси 122 миллион сомду, 2020 жылы 72 миллион сомду түзгөн. Не слишком немного меняет. Почему меняет? Тенденция почему? Депутат Бактыбек Чойбеков канча адам биометрикалык каттоодон өтпөй калганын тактады. Бүгүнкү күндө канча адамдар калды ушу немесин өтпөгөн жана биометриканы өтпөгөн? Канча? 200 000 же 1 миллиондойбу? Жок, 200 000. Тазабек Икрамов балдардын жарандык паспортунун баасын арзандатуу маселесин кароону сунуштады. Депутат белгилегендей, балдарга паспорт алуу эмгек мигранттар үчүн кыйынчылык туудурууда. Ошондой эле депутат Элдар Сулайманов электрондук паспорттарды киргизүү маселесин көтөрдү. Бүгүнкү ата-энелердин ушундай бир сунуш келип атат. Ушу жаш балдардын акчасы паспорт алганга, загран паспорт алганга чоң ишин менен бирдей басылчы. Жалпысынан депутаттар борбордун иши жакшырганын билдиришти. Ошол эле учурда калкты тейлөө борборлоруна келгендердин санын азайтуу үчүн санариптик кызматтарды мындан ары өнүктүрүү зарылдыгына токтолушту. Калктын саны көп болгондуктан, анан көп шаарда жүргөндүктөн, баягы очередь көп болгондуктан, ошондуктан нарушениялар чыгып атат да. Бирок мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр ушу калкты тейлөө борборлору бүт министерство баягы цифровизация санариптик өнүктүрүү министрлигине өтүп калган. Буюрса булардын баягы алдыга койгон максаттары аябай чоң. Мен ойлойм, буну бир 2 жылда чечет ушу министрликтер ушу маселени. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети айыл чарба чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Мыйзам долбоорун талкуудо эл өкүлдөрүнүн азыркы күнгө чейин дыйкандар жеңилдетилген насыя ала албай ора тартып жатканын сынга алышты. Кененирээк кийинки репортажда сөз болот. Мыйзам долбоору тууралуу маалыматты айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов билдирди. Анын айтымында редакциялык жана техникалык түзөтүүлөр киргизилүүдө. Насостук станциялар менен сугарылуучу жерлерди пайдаланган айыл чарба чыгымдарынын ордун толтуруу, азык-түлүк коопсуздугу, айыл чарбасын өнүктүрүү, мамлекеттик башкаруу үрөнчүлүккө субсидияларды берүү каралууда. Насос станциялары менен сугарылуучу жерлерди пайдалануучу айыл чарба субъекттеринин чыгымдарын компенсациялоо жөнүндө, биринчиси, экинчиси Кыргыз Республикасынын азык-түлүгүнүн коопсуздугу жөнүндө, үчүнчүдөн Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө, төртүнчүдөн үрөнчүлүктөгү мамлекеттик дотация жөнүндө ошол 4 мыйзам долбоорун сиздерге колдоп бериңиздерди суранабыз. Мыйзам долбоорун талкуулоодо депутат Нуржигит Кадырбеков азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого токтолуп, айдоо аянттарынын структурасына кызыкты. Кызылча жана дан эгиндеринин дүң жыйымы кандай болорун тактады. 2022 жылга 14,5 мың гектар жерге кант кызылчасы эгилиш керек экен. Кант өндүрүш үчүн. Бұл болжол менен 92,6 мың тонна дүң жыйын түсөт дейт. Бұл республиканын өзүнүн 59 дерлик 60% гана камсылады экен да. Бұл эми 64 мың тоннага прогноз берилип атат. Эме боюнча, центнерга боюнча. Калган жетпеген көлөмдөрдү Россия Федерациясы жана үчүнчү өлкөлөрдөн импорттоо керек болуп атат. Агрардык тармакка 2022 жылы фермер дыйкандарды колдоого 6 миллиард сом берилмекчи. Бирок эл өкүлү Айбек Осмонов дыйкандарга жеңилдетилген насыялар март-апрель айларында берилиши керектигин баса белгилеп, элет жеринде азыркыга чейин арзандатылган насыя ала албай убар экенин айтты. 3 айдан бери, 4 айдан бери чуркап жүргөндөр бар. Президент айтты эле го, силер карап койбойсуңарбы, айтып койбойсуңарбы? Ушундай маалыматтар бар, ушундай болуп жатат дейт. Айыл банк боюнча, РСК банк боюнча. Эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы Чыңгыз Айдарбеков айыл чарба министрлигинин мыйзам долбоорунда азык-түлүк коопсуздугу боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык адамдардын жоопкерчилиги каралганын белгиледи. Жөн эле статисттер катары силер иштейсиңер. Биякта рентабелдүүлүктүн чектик силер киргизейин деп атасыңар.
Дал кошумча бюрократиялык ыкмаларды силер түзөйүн деп атасыздар. Талкуудан соң Айыл чарба чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети Нарын жана Ысык Көл облустарында көчмө жыйын өткөрдү. Негизги маселе жайыттарды башкаруу, коргоо, ошону менен бирге мал чарба рыногун өнүктүрүү. Бөлүнүп келген каражаттардын натыйжалуулугу болду. Эл депутаттары жайыт комитеттеринин иштери менен жеринде таанышышты. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети көчмө жыйын алкагында Кочкор, Тоң жана Ысык Көл райондорунун бир катар айыл аймактарына барып, депутаттар мал чарба рыногун өнүктүрүү долбоорунун жүрүшү менен таанышты. Ветеринардык тармакты жандандырып, анын институционалдык дарыметин көтөрүү. Бизде Орто Азия боюнча биздин эле мамлекетте жеке ветеринар деген түшүнүк бар. Аталган комитеттеги эле жерлерде долбоорго бөлүнгөн каражаттар кандай пайдаланылып жаткан, эмне мүчүрүштүктөр бар экенин билүү максатында келген. Ушу бюджеттен бөлүнүп аткан акчаларды кайсы багытта кандай багытта иштеп атканын өз көзүбүз менен жер-жерде көрүп келели деп келген жерибиз. Мал чарба рыногун өнүктүрүү долбоору боюнча иш алып барган Чолпон айыл аймагындагы жайыт комитеттин иштери жаман эмес. Долбоорго ылайык Чолпон айыл аймагында жайытка кеткен жолдор оңдолуп, көпүрөлөр салынган, ветеринардык тейлөө, кубка уюштуруу, малды эмдөө иштери колго алынган. Көчмө кыркын пункттар иштейт. Андан соң депутаттар ошол эле долбоор боюнча Тоң районундагы Көкмөйнөк айыл аймагынын Ак Өлөң айылындагы иштер менен таанышты. Бул жакта да керектүү техникалар сатылып алынган. Койлорду кубкага салуучу жай курулуп, ветеринардык эмдөө жолго коюлган. Жайыттар комитети ветврач отуруп иштей турган имаратта салынган. Биздики жайыттыкы деп бул комнатаны өзүнчө алганбыз. Азыр бул жерге барып көрсөңүздөр, мунун ичинде расколубуз, стригальный местабыз койлорду кыркканга. Ошонун баары тең бир жерде бүт иштеп турат да. Техникабыз болсо бул погрузчик. Бул эми баягы жайытка кызмат деп айтылып аталгандан кийин тоо ташта эле жүрөбүз да муну менен. Чынында эле айыл өкмөттөрү менен жайыт комитеттеринин өз ара алакасында көңүл бура турган жагдайлар көп. Жайыт комитеттеринин ишине көзөмөлдүк кылуунун механизмдери алсыз. Жайыттарды коргоо, рационалдуу пайдалануу, деградациядан, зыяндуу өсүмдүктөрдөн сактоо дале болсо жетишсиз. Эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү ойдогудай жүрбөйт. Бул бизге ошо эл менен жолугушуп атканыбызда көп нерсе, көп жакшы маалыматтар буларга жетпейт. Сүттү, ошол этини ошо сатайлы деп туризмде, ошонун алкагында пайда көрөлү деп көбү алыскы жайыттарга чыкпайт. Себеби бул жайыт деле өзүнчө бир мындай ушундай структура экен, буну деле жылдырып ошо жайыттарды эс алдырып, ошо мал жей турган чөптөрдү керек болсо ошол семеналарды апарып эгип, аны биз жакшыртышыбыз керек. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин көчмө жыйыны Ысык Көл районунун Карой айылында улантылып, комитет мүчөлөрү аталган долбоордун кандай аткарылгандыгы боюнча кеңири маалымат алышты. Жайыт акысында алынуучу баалар көрсөтүлгөн. Бул жерде өзүңүз көрүп тургандай кой ичкилерге 13 сом түзөт, бир шарптуу башына жылкыга 65 сом, уйга 65 сом. Алыскы жайыттарга мал сугара турган бир нече аштоо салынып, кыркын уюштурулган, кубка жасалып, зооветеринардык тейлөө жакшырган, чөп чапкан трактор сатылып алынган. Азыр полноценно функционирует этет, жакшы салып ишке киргизгенбиз. Депутат Айбек Алтынбеков элге түшүндүрүү иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүш керек экендигин белгиледи. Ошондой эле депутат Камила Талиева малдын асылдуулугун арттыруу менен сандан сапатка өтүү керектигине басым жасаса, депутат Султанбай Айжигитов берилген каражатты туура пайдалануу зарылчылыгына токтолсо, депутат Өмүрбек Бакиров келген каражаттарды мүмкүн болушунча натыйжалуу пайдаланып калууга чакырды. Кандай кылсак элдин жашоо турмушу оңолот, кандай кылсак айыл өкмөт байыйт, кандай кылсак жайыттарыбыз оңолот. Ошонун үстүндө иштешибиз керек да. Карой айыл өкмөтүндө 10 гектар жер курчалып, көп жылдык чөп эгилген. Иман нургун алып, башка жайыттарга себеби менен жайыттардын асылдуулугун арттыруу колго алынары мерчемделүүдө. Депутаттардын кийинки сапары Садыраке айыл аймагындагы жайыт комитетинин иш аракеттерин көрүү менен улантылды. Ал жакта да ветеринардык тейлөө жолго коюлуп, ветврачтар айлыктарынын аз экендиктерине карабай иштеп жатышканы айтылды. Долбоор аркылуу мотоциклдер алынып, мал эмдей турган жайлар курулган. Мындагы бир өзгөчөлүк ар кандай жугуштуу оорулар менен өлгөн малды өрттөө мүмкүнчүлүгү бар. Тагыраагы кыйынчылыктарга карабай крематория орнотуп алышкан. Жолугушууда жергиликтүү мал доктурлар ветеринария тармагы боюнча мыйзамдарды жакшыртуу сунушун беришти.
Комитеттин төрагасынын пикиринде бара-бара эл өзү баштаган ишти улантып кетиши керек. Бул негизи технический жагдайлар ишке ашырып атышыптыр. Себеби ошол эле жакынкы жайыттарга жолдор бузулуп, биздин малдарыбыз, биз малчылар ошоко жете албай, ошол жолдорду бүгүнкү күндө оңдоо максатында проекттерди жүргүзүшүптүр. Ошондой эле мына өзүңүздөр күбө болдуңуз, биз жүрүп мындай загондорду атайын жасатышып, ошол жайлоодон келгенде, жайыттардан келген малдарды ошол жерде вакцинация кылып, анан ушу айылдарга киргизгенге бир кандайдыр бир шарттар түзүшүптүр. Ошондой эле мына жайыт жерлеринде булактан чыгып аткан сууларга атайын ушу малдарга мындай водопой деп коебуз, мындай суу ичкенге бир шарттар түзүптүр. Мына ветеринария жактарда булар өздөрүнүн салымын кошуп аттыр. Ошо ветеринарларыбызга мына мотоциклдерди алып беришип, ошондой эле иштегенге бир кандайдыр мүмкүнчүлүк түзүп, имаратты, кичине болсо имараттарын салып беришиптир. Анан албетте бул аз жумуш. Бул жерде эл менен көбүрөөк түшүндүрүп иштешибиз керек. Себеби негизи биз бүгүндө шарттар түзүп берип атабыз. Мугалимдердин статусун көтөрүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңештин жалпы жыйынында кызуу талкууларды жаратты. Мыйзам демилгечилери мугалимдерге акарат келтирилген учурда жоопкер тарапка айып пул салынат. Кененирээк кесиптешим сөз кылат. Мыйзам демилгечилери укук бузуулар жөнүндөгү кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Анда балдарды тарбиялоодо ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү жана мугалимдердин кадыр баркын көтөрүү маселеси камтылган. Окуучунун, балдардын укуктары сонун сакталат. Балдар баарыбыздын келечегибиз. Бирок эртең мугалимдин жанагындай кордолуп калышына эч ким кепилдик бере албай калып атат. Биз минте бере турган болсок, мугалимдерибиздин духун өчүрүп алсак, мугалимдерибиздин шам чырагын өчүрүп ала турган болсок, анда эртеңки келечектен үмүт өтө оңойго турбай калат. Мыйзам долбоору парламентте ача пикирлерди жаратты. Айрым депутаттардын пикиринде бул мыйзам долбоору бир топ араздашууга түрткү берет. Мугалимди коргоо үчүн мугалимдин атайын статусу жөнүндө мыйзам жазып чыксак болот. Сөзсүз эле могул жерде штрафтарды салып, айып пулдарды салып, ата-эне менен мугалимдин ортосунда огош битер мындай конфликт жаратпайчы. Сөптегенде мугалимди коргойбуз деп туруп, биз бир статьяга өзгөртүү киргизип, айып пул салабыз деген менен мугалимдин укугун коргой албайбыз. Мугалим өзү мени сыйласын десе, ал ушундай психология жактан көп китепти окуп, өзү балдар менен тилди табат да, мугалим да. Ал эми биз азыр айып пул менен жөн эле сен сыйлайсың мугалимди, айып пул менен биз анда сыйлабасаң биз айып пулду салабыз деп, бул туура эмес өзү. Депутат Элбираз Сурабалдиева мыйзам долбооруна караманча каршы. Ал мугалимдердин түйүшүгү арбын экенин эскертип, аларга каржылык колдоо көрсөтүү зарыл деди. Бул мыйзам ишке ашпайт. Анан улам эле штраф деп биз негатив болуп баратабыз. Башкача мамиле кылайлычы, мугалимдердин стресстен чыгарып, жашоо шартын өзгөртөлү, ошондо жакшы болот. А бирок мугалимдерди тоготпой, тең ата айтышкан окуучулардын же болбосо ата-энелердин мугалимдерге карат көрсөткөн фактыларды интернет айдыңынан кез-кез көрүүгө болот. Ошондон улам мыйзам учурдун талабына жараша сунушталды деген депутаттар да болду. Мектептерде, класстарда видео наблюдение коюш керек. Себеби азыр балжана телефонду алып эле мугалимдин окуучу болгон кордун көргөзөт. Мугалимдин пенсияга жакындап калган эми ата-энесинде болгон мугалимдерди мазактагандарын көргөзбөйт да. Ошондон видео наблюдение сөзсүз болуш керек. Анан ошон үчүн мен суранып кетет элем, эже агайлардын да кордоо ушул эме мыйзам долбоору менен урматтуу депутаттардан да суранып кетем, колдоп коюш керек. Аталган мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда талкууланды. Демилгечилер мыйзам долбоорун коомчулуктун дагы элегине салып, сунуш пикирлерди эске алуу менен жазышаарын убада кылышты. Жогорку окуу жайларда жамаат 2-3 топко бөлүнүп саясатташып билимге көңүл бурулбай калган. Мындан улам билим берүү жаатындагы коррупциялык системаны жоюу жана жогорку окуу жайларын башкарууну оптималдаштырууга багытталган мыйзам долбоору социалдык саясат комитетинде сунушталды. Толугу менен кийинки сюжетте сөз болот.
Өлкөдө 33 мамлекеттик жогорку окуу жайы бар. Анын ичинен улуттук макамы бар окуу жайлардын ректорлору президент тарабынан, ал эми калганы билим берүү жана илим министри тарабынан дайындалат. Толук өз алдынча чарбалык эсептешиде турган мамлекеттик окуу жайлар жөнүндө сөз болуп атат. Эгерде мамлекеттик окуу жайлар болгондуктан алардын уюштуруучулары, учредителери бул билим берүү жана илим министрлиги мамлекет. Ошондуктан бардык мамлекеттик окуу жайларга мамиле, подход бирдей болуш керек деп эсептейбиз. Экинчиси, бул жерде мамлекет тарабынан каржыланбайт деген жүйө келтирилиши мүмкүн. Бул боюнча айта турган болсок, 6 өз алдынча каржылана турган окуу жайлар бар. Ал жерде көбүн эсен экономика жана юриспруденция багытындагы адистиктер даярдалат. Ошондуктан аларга мамлекеттик грант бөлүнбөйт. Депутат Нурбек Сыдыгалиев жогорку окуу жайлардын башчылары 5 жылдан 10 жылга чейин эмес, 3 жылдык мөөнөткө гана жетекчи болсун деген сунуш киргизди. Силер жанагы шайлаганда 5 жылда отпайсыздарбы? 5 жыл болгондо дайындалгандачы, ошону 5 жыл эмес мен эмесин жетишпей калдык, 3 жыл кылса кандай болот? 2 жолу кылып атасыңар да? 2 срок менен берилип атат да. Ооба, 5 жылдан бир эле университетте 2 мөөнөттөн акча отурбаш керек деген принципти карманып атабыз. Эмне үчүн 5 жыл? Бул эми цикл. Жалпы жонунан кабыл алынган дүйнөлүк практика катары 5 жылдан кем болбосун деп айтып атабыз. Ошол экини мен сунуш катары эми азыр айтайын, эгер эметсе мындай кат жүзүндө да берет элем. Ошону 3 жылдан кылсак мөөнөтүнчү, 3 жылдан. Ошону дагы сунуш катары киргизет элем. 29 вуздун барып түзмө-түз ошо кошелегин көтөрүп алып, сумкасы менен кирип, ошо министрге кирип чыга турганда жазып атасыздар да бунун бардыгы. Анан буну мен айткым келет, өзү негизи Кыргызстан өнүгүп өсө турган убакытта, а биз азыр бул менен кайрадан артка тартып атабыз. 29-дун баарын тең министрдин колуна карматып коюп, министрди мындай айтмакчы, мындай чоң бир бизнес деп айтсак эле болуп калат да. Университетте көп жылдан бери иштеп келе жаткан жаамат бар. Башчыларын өздөрү шайлоо жолу аркылуу тандап алуусуна шарт түзүп берүү керек экенин эл өкүлү Бактыбек Сыдыков кошумчалады. Мына сиз айткандайчы баягы комиссия түзүлөт деп атасыз, тигини түзүлөт деп атасыз. Көрүп атабыз. Сот тандоо комиссиясы деле 8 соттон келген, жарандык баягы обществодон бирөө, жогорку кеңештен бирөө, президенттен экөө, 3. Ким чечет жерде? Соттор өздөрү чечет. 8. Куд ошондой кылып туруп механизм түзөсүңөр дагы, министрликтен 10 кишини киргизесиңер, жарандык коомдон бирөөнү киргизесиңер, башка коомдон дагы бирөөнү, ошо менен өзүңөр чечип жүрө бересиңер. Чындыгында бул эмне республиканын президенти эле 5 жылда шайланганы. 3 жылда өзүн көрсөтсүн. Институтун көтөрсө, да 3 жылга өздөрү эле шайлап коюшат. 3 жылда эмне ал кичинекей эле жамаат 20 миңден турган студенттерден жамаат. Көп болсо миңден турган баягы мугалимдер бардыр ошол жерде. Учурда билим берүүнүн сапаты начарлап кеткен. Анын катарында медициналык окуу жайлардын деңгээли түшүп кеткени боюнча кандай иш жүрүп жатканын эл өкүлү Гүлшаркан Култаева кызыкты. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан 12 медициналык колледжди жабуу туурасында сиздерге бир чечим кабыл алуу туурасында мындай кайрылуу берилген да. Мына ошолор боюнча сиздер азыр кандай чара көрдүңүздөр окуу жайлар боюнча? Бул бизге берилген билим саламат сактоо министрлигинин сунушуну боюнча биз пландан сырткары лицензиялык көзөмөлдү койгонбуз. Быйыл эл аралык аккредитациядан өтпөгөн окуу жайлары, медициналык окуу жайлары быйыл студенттерди кабыл ала алышпайт. Анын ичинде сиз айткан ошол клиникалык базасы дагы болбосо, студенттерди кабыл алууга уруксаат берилбейт. Билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушу депутат Улукбек Ормонов тарабынан демилгеленген. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен бир добуштан кабыл алынды.
Бир жумада депутаттар тарабынан мына ушундай жумуштар аткарылды. Көрсөтүү жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, аны мен Миргүл Эшбаева алып бардым. Ушул жана башка жаңылыктар мыйзам долбоорлору биздин кеңеш KG сайтыбызда жайгаштырылган. Ал эми жогорку кеңештин YouTube баракчасынан жыйындарыбызды онлайн көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Instagram, Telegram, Facebook баракчабызга жазылууну унутпаңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.